7 bölüm. Ал эми өз үйүн Сулайман 13 жылда куруп бүтүрдү. Ал Лебанондун жыгачынан үй тургузду. Анын узундугу 100 чыканак, туурасы 50 чыканак, бийиктиги 30 чыканак эле. Кедирден 4 катар мамы орнотту. Мамылардын үстүнө кедир устундары коюлду. Бир катарда 15тен турган 45 мамынын үстүнө кедир секи жабылды. Бири-бирине тушташ 3 катар терезе коюлду. Бардык эшиктер жана алардын кашектери 4 бурчтуу болду. 3 катар терезелер бири-бирине тушташ болду. Узундугун 50 чыканак, турасын 30 чыканак кылып, мамылардан кире бериш бөлмө курду. Анын алдына мамыларды тургузду. Тепкичтүү аянтча жана босого курду. Бийлик жүргүзүүчү тагы бар, дагы бир кире бериш бөлмө курду. Сот жүргүзүү үчүн кире бериш бөлмө куруп, анын полуна кедир төшөдү. Өзү жашаган үйдүн кире бериш бөлмөсүнүн артындагы короону да ушундай жасады. Сулайман аялды калган фараондун кызынын үйүнө да ушундай кире бериш бөлмө курду. Мунун баары пайдубалынан баштап үй чатырынын астындагы чыгып турган кырбуусуна чейин, сырт жагынан чоң короого чейин ичи тышы арааланган, өлчөмү менен жылмаланган кымбат таштардан жасалды. Үйдүн пайдубалына 10 чыканак жана 8 чыканак болгон чоң кымбат таштар коюлду. Анын үстүнө да өлчөмү менен жылмаланган таштар, кедир жыгачы коюлду. Чоң короо 3 катар коюлган жылмаланган таштар менен, бир катар коюлган кедир устундары менен тегерете тосулган. Теңирдин ибадатканасынын ички короосу да, кире бериш бөлмөсү да ушундай эле. Сулайман падыша Тирге киши жиберип, Хурамды чакыртты. Ал Напталы уруусундагы жесир аялдын уулу эле. Анын атасы Тирлик зергер болгон. Ал жезден ар кандай нерселерди жасаган жөндөмдүү чебер уста эле. Ал Сулайман падышага келип, анын ар кандай жумуштарын кылды. Ал бийиктиги 18 чыканак болгон 2 жез мамы жасады. 2 мамыны тең 12 чыканак чынжыр менен курчады. Мамынын башына коюуга жезден 2 таажы койду. Бир таажынын бийиктиги 5 чыканак, экинчи таажыныкы да 5 чыканак эле. Мамылардын үстүндөгү таажылар үчүн согулган торлорду жана чынжыр түрүндөгү боолорду жасады. Ар бир таажыга 7ден чынжыр. Мамылардын үстүндөгү таажыларды жаап туруш үчүн ал торду айланта 2 катар анар жемишин жасады. Экинчи таажыга да дал ошондой жасады. Ал эми кире бериш бөлмөдөгү мамылардын үстүндөгү таажылардын бийиктиги 4 чыканак болуп, лилия гүлүнө окшош жасалды. 2 мамынын үстүнө тордун жанындагы чыгып турган капталынын үстүнө таажылар жасалды. Башка таажыга да тегерете катар-катар 200 анар жемишин жасады. Мамыларды ибадаткананын кире бериш бөлмөсүнүн алдына койду. Оң жагына койгон мамыга Жахин деген ат берди. Сол жагына койгон мамыга Буз деген ат берди. Мамылардын үстүнө лилия гүлүнө окшош жасалган таажыларды койду. Мамылар ушундайча жасалып бүттү. Бир четинен экинчи четине чейин 10 чыканак болгон жезден коюлган теп-тегерек чоң чара жасады. Анын бийиктиги 5 чыканак, аны 30 чыканак чынжыр менен тегерете курчады. Чаранын кырбуусунун астына жез бадыраңдар тегерете 2 катар болуп кошо коюлду. Бир чыканакка 10 бадыраң туура келди. Бадыраңдар чара менен бирге коюлду. Ал чара 12 өгүздүн үстүндө турган. Өгүздөрдүн 3өө түндүктү, 3өө батышты, 3өө түштүктү, 3өө чыгыштык карап турган. Алардын үстүнө чара коюлган. Өгүздөрдүн арты чаранын астына кирип турган. Анын калыңдыгы алакандай эле. Жээги болсо табактын жээгиндей ачылган лилия гүлүнө окшош жасалган. Анын сыйымдуулугу 2000 бат эле. Анан ал 10 дөңгөлөктүү койгуч жасады. Аларды жезден жасады. Ар бир дөңгөлөктүү койгучтун узундугу 4 чыканак, туурасы 4 чыканак, бийиктиги 3 чыканак эле. Дөңгөлөктүү койгучтардын түзүлүшү мындай. Алардын капталдары болгон. Капталдары бурчтарындагы тирөөчтөрдүн ортосунда болгон. Бурчтарындагы тирөөчтөрдүн ортосундагы капталдарына арстандардын, өгүздөрдүн, керуптардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Бурчтарындагы тирөөчтөрдө да ошондой. Ал эми өгүздөр менен арстандардын өйдө жагына да, ылдый жагына да бажырайган гүлдөр оюлуп чүрүлгөн. Ар бир дөңгөлөктүү койгучтун жезден жасалган 4 дөңгөлөгү жана октору болгон. Анын 4 бурчуна идиштин астына уркуйуп чыгып турган тирөөч куюлуп жасалган. Бардык тарабына гүлдөр оюлуп чүрүлгөн. Дөңгөлөктүү койгучтун ичинин тереңдиги 1 чыканак. Анын ичи тегерек болгон, диаметри 1,5 чыканак. Ага өрүлгөн оймолор түшүрүлгөн. Бирок анын капталдары тегерек эмес, 4 бурчтуу. Капталдардын астына 4 дөңгөлөк октору менен бекитилген. Ар бир дөңгөлөктүн диаметри 1,5 чыканак. Дөңгөлөктөрдүн түзүлүшү майдан арабанын дөңгөлөктөрүнүн түзүлүшүнө окшош. Дөңгөлөктөрдүн октору, алкактары, чабактары жана күпчөктөрү куюлуп жасалган. Ар бир дөңгөлөктүү койгучтун 4 бурчу уркуюп чыгып турган. Анын бурчтары уркуюп чыгып турган.
дөңгөлөктүү койгучтун үстү тегерек болуп жасалган. Анын бийиктиги жарым чыканак. Дөңгөлөктүү койгучтун жогору жагына капталдарына туткалары кошо куюлуп жасалган. Анын туткаларынын бетине капталдарына керуптардын, арстандардын, пальмалардын жана гүлдөрдүн сүрөтүн тегерете жыш түшүрдү. Ал 10 дөңгөлөктүү койгучту мына ушундай жасады. Куюлуп жасалган алардын баарынын өлчөмү, сырткы көрүнүшү бирдей. Анан жезден 10 жуунгуч жасады. Жуунгучтардын ар биринин сыйымдуулугу 40 бат. Ар бир жуунгучтун бийиктиги 4 чыканак. Ар бир дөңгөлөктүү койгучтун үстүнө жуунгуч коюлган. Ибадаткананын оң жагына 5, сол жагына 5 дөңгөлөктүү койгуч койду. Ал эми чоң чараны ибадаткананын оң жагына, түштүк чыгыш тарабына койду. Ошентип Хурам жуунгучтарды, калактарды, чараларды жасады. Хурам Теңирдин ибадатканасы үчүн Сулайман падыша тапшырган бардык жумушту бүтүрдү. 2 мамыны жана алардын башын курчаган 2 таажыны, мамылардын башын курчаган 2 таажыны жаап турган 2 торду. 2 тордун үстүнө 400 анарды жасады. Анарлар торлордо 2 катар болуп жайгаштырылган. Ал анарлар мамылардын башын курчаган 2 таажыны жаап туруу үчүн жасалган. Анан ал 10 дөңгөлөктүү койгуч жасады. Ал дөңгөлөктүү койгучтардын үстүнө 10 жуунгуч жасады. Бир чоң чара жана анын астындагы 12 өгүздү. Казандарды, калактарды, чараларды жасады. Теңирдин ибадатканасы үчүн Сулайман падышага Хурам жасап берген бардык нерселер жылмаланып, жылтыратылган жезден эле. Падышаларды Иордандын жанында, Саретан менен Сукоттун ортосундагы чопо топурактуу жерде куйган. Анан Сулайман ушул нерселердин бардыгын өз ордуна койду. Алардын өтө көптүгүнөн жездин салмагы аныкталган жок. Сулайман Теңирдин ибадатканасындагы бардык буюмдарды жасады. Алтындан курмандык чалынуучу жай, нан курмандыктары коюлуучу үстөл, таза алтындан ибадаткананын арткы бөлмөсүнүн алдына, сол жагына жана оң жагына 5-5тен чырактан, алтындан чырактарды, гүлдөрдү, кычкачтарды, таза алтындан табактарды, бычактарды, чараларды, салгычтарды, жипар-жыттуу зат түтөтүлүүчү идиштерди, алтындан ибадаткананын ички бөлмөсүнүн, ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнүн эшиктеринин илгичтерин, ибадаткананын эшиктеринин илгичтерин жасады. Сулайман падыша Теңирдин ибадатканасы үчүн бардык жумуштарды мына ушундай бүтүрдү. Сулайман атасы Дөөттүн Теңирге арнаган алтын күмүштөрүн, буюмдарын алып келип, Теңирдин ибадатканасынын казыналарына тапшырды. 4 бөлүм. Ошентип Теңир үчүн туткун болгон мен силерден өтүнөмүн. Кудай тарабынан чакырылып алынганыңарга ылайык жашагыла. Бардык учурда момун, жоош жана чыдамдуу болгула. Бири-бириңерге сүйүү менен мамиле кылып көтөрүмдүү болгула. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Дене бирөө, рух бирөө. Чакырылып алынганыңарда бир үмүткө чакырылгансыңар. Теңир бирөө, ишеним бирөө, чөмүлдүрүү бирөө. Бардыгынын үстүндө, бардык аркылуу жана бардыгынын ичинде болгон, бардыгынын Кудайы жана атасы бирөө. Машаяктын чени менен ар бирибизге ырайым берилген. Ошондуктан ыйык жазууда жогоруга чыкты, туткундоону туткундады, адамдарга белектерди берди деп айтылган. Ал эми чыкты деген сөздүн мааниси Машаяк а дегенде жердин түпкүрүнө түштү дегенди билдирбейби? Төмөн түшкөндө бардыгын толтуруш үчүн асмандан жогору көтөрүлгөн да ал. Бардыгыбыздын ишенимибиз жана Кудай уулун таанып билүүбүз бирдей деңгээлге жеткенге чейин, жеткилең адамдын Машаяктын деңгээлине жеткенге чейин, Машаяктын денесин түзүүдө ыйыктарды кызмат кылууга жөндөмдүү кылуу үчүн ал бирөөлөрдү элчи, бирөөлөрдү пайгамбар, бирөөлөрдү жакшы кабар таратуучу, бирөөлөрдү жыйын башчысы жана окутуучу кылып дайындады. Ал буларды адамдык амал-көйлүк жана ар кандай азгыруу ыкмасы менен адаштырган, ар кандай окутуулардын шамалына айдалган, олку-солку болгон жаш балдардай болбой, тескерисинче чындыкты сүйүү менен айтып, бардык жагынан башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн дайындады. Анын башчылыгы астында өз ара бириккен бардык муундардын жардамы менен бириктирилген жана түзүлгөн дене өзүн сүйүү менен бекемдеп, ар бир мүчөнүн өз алдынча кылган аракетине жараша өсөт. Ошондуктан Теңирдин атынан айтып эскертемин. Мындан ары силер бутпарастарга окшоп куру кыял менен жашабагыла. Алардын акылы караңгылагандыктан, түркөйлүктөрүнөн жана жүрөктөрүнүн катууланганынын айынан Кудайдын жашоосунан четтеп калышкан. Ыймандан ажырап калган алар ар кандай ыплас иштерди тойбостук менен жасап, бузуктукка берилип кетишкен. Бирок силер Машаякты мындай таанып билген эмессиңер. Силер ал жөндө уккансыңар жана андан үйрөнгөнсүңөр, анткени чындык
22. Силер андан алдамчы кумарлары менен чирип бара жаткан эски адамдын мурдагы жүрүм турумун таштоо керек экендигин, акыл оюңарды жаңыртып турушуңар керек экендигин, чыныгы адилдик жана ыйыктык менен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган жаңы адамды кийүү керек экендигин үйрөнгөнсүңөр. Мына ошондуктан жалгандан баш тартып ар кимиңер жакыныңарга чындыкты айткыла. Себеби биз бири-бирибизге мүчөбүз. Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Шайтанга орун бербегиле. Ким уурлук кылып жүрсө, мындан ары уурлук кылбасын. Тескерисинче, эмгектенип муктаж болгон адамга бир нерсе бере алгыдай болуш үчүн өз колу менен пайдалуу нерсе жасасын. Оозуңардан эч кандай жаман сөз чыкпасын. Тескерисинче, уккандарга пайдалуу боло турган, ишенимди бекемдей турган жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө. Кудайдын ыйык рухун капа кылбагыла. Куткарылуу күнү ошол рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Кыжырдан, ачуудан, каардан, кыйкырыктан, заар тилден жана бардык жаман нерселерден арылгыла. Бири-бириңерге кайрымдуу, бооркер болгула. Кудай силерди машаяк аркылуу кечиргендей, бири-бириңерди кечиргиле. 37 бөлүм. Теңирдин колу менин үстүмдө эле. Теңир мени руху менен алып чыгып, талаанын ортосуна койду. Ал талаа сөөккө толгон эле. Ал мени алардын үстүнөн, алардын жанынан тегерете алып өттү. Талаанын бетинде сөөк өтө көп экен. Алар абдан кургак экен. Анан ал мага: "Адам уулу, бул сөөктөр тирилеби?" деди. Мен ага: "Кудай Теңир, аны сен билесиң" дедим. Ал мага: "Бул сөөктөргө мындай деп пайгамбарчылык кыл. Кургак сөөктөр, Теңирдин сөзүн уккыла. Бул сөөктөргө Кудай Теңир мындай дейт: Мен силерге рух киргизем. Ошондо силер тирилесиңер. Силерге тарамыш берем. Силердин үстүңөргө эт өстүрөм. Силерди тери менен каптайм. Силердин ичиңерге рух киргизем. Ошондо тирилесиңер жана менин Теңир экенимди билесиңер. Мага кандай буйрулса мен ошондой пайгамбарчылык кылдым. Мен пайгамбарчылык кылып жатканда бир дабыш чыкты. Сөөктөр кыймылга келип, бири-бирине жакындай баштады. Сөөктөр өзүнүн сөөгүнө жакындай баштады. Мен алардын үстүндөгү тарамыштарды көрдүм. Аларга эт бүттү. Алардын үстүн тери каптады. Бирок алардын ичинде рух жок эле. Ошондо ал мага: "Адам уулу, рухка пайгамбарчылык кыл. Ага мындай деп пайгамбарчылык кыл. Кудай Теңир мындай дейт: Рух төрт тараптан кел. Өлтүрүлгөн ушул адамдардын үстүнө үйлө, ошондо алар тирилишет" деди. Ал мага кандай буйруса мен ошондой пайгамбарчылык кылдым. Ошондо алардын ичине рух кирди. Алар тирилип, буттарына турушту. Алар өтө чоң, сан жеткис аскерлер эле. Теңир мага мындай деди: "Адам уулу, бул сөөктөр бүт Исраил. Алар биздин сөөгүбүз куурап калды, үмүтүбүз жок болду. Биз түп тамырыбыз менен жулундук" деп жатышат. Ошондуктан пайгамбарчылык кылып аларга айт: "Кудай Теңир мындай дейт: Мына, мен силердин мүрзөлөрүңөрдү ачып, мүрзөлөрүңөрдөн алып чыгам, менин элим. Анан силерди Исраил жерине алып келем. Мүрзөлөрүңөрдү ачып, силерди мүрзөлөрүңөрдөн алып чыкканда, менин элим, менин Теңир экенимди билесиңер. Силердин ичиңерге өзүмдүн рухумду салам. Ошондо силер тирилесиңер, анан силерди өз жериңерге жайгаштырам. Ошондо менин Теңир экенимди билесиңер. Айтканымды кылам" дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду: "Адам уулу, сен өзүңө бир таяк алып, ага Жүйүт жана ага бириккен Исраил уулдары деп жаз. Дагы бир таяк алып, ага Жусуп деп жаз. Бул Эпрайымдын жана ага бириккен бүт Исраилдин таягы. Анан ал эки таякты бири-бирине бириктир. Алар сенин колуңда бир таяк болсун. Элиңдин уулдары сенден колуңдагы эмне экенин бизге түшүндүрүп бересиңби деп сурашса, аларга айт: Кудай Теңир мындай дейт: Мен Жусуптун таягын Эпрайымдын колундагы жана ага кошулган Исраил урууларынын колундагы таякты алып, аны Жүйүттүн таягына кошом. Аларды бир таяк кылам. Алар менин колумда бир таяк болот. Сен жазган эки таяк тең алардын көз алдында сенин колуңда болот. Аларга мындай де: Кудай Теңир мындай дейт: Мен Исраил уулдарын, алар кайсы элдердин арасында жашап жатышса, ошол элдердин арасына алып чыгам. Аларды ар тараптан жыйнап, өз жерине алып келем. Ушул жерде Исраил тоолорунун үстүндө мен аларды бир эл кылам. Алардын баарынын үстүнөн бир падыша падышачылык кылат. Алар мындан ары эки эл болбойт. Мындан ары эки падышачылыкка бөлүнбөйт. Мындан ары алар өздөрүнүн жасалма кудайлары менен, жийиркен иштери менен, кылмыштары менен булгашпайт. Аларды кайсы жерлерде күнөө кылып жашашса, ошол жерлерден алып чыгам. Аларды тазалайм, ошондо алар менин элим болушат. Мен алардын кудайы болом. Менин кулум дөөт болсо, алардын үстүнөн падыша болот. Алардын баарына кайтаруучу болот. Ошондо алар менин мыйзамдар менен жүрүшөт. Менин буйруктарымды сакташат жана аткарышат.
Алар өз кулум Жакыпка берген жерде, өздөрүнүн ата бабалары жашаган жерде жашашат. Алар өздөрү, алардын балдары жана алардын балдарынын балдары ошол жерде түбөлүккө жашашат. Менин кулум Дөөт түбөлүккө алардын төрөсү болот. Мен алар менен тынчтык келишимин түзөм. Ал түбөлүк келишим болот. Аларды жайгаштырам, аларды көбөйтөм. Өзүмдүн түбөлүк ыйык жайымды алардын ортосуна тургузам. Менин турак жайым алардын үстүндө болот. Мен алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болушат. Менин ыйык жайым түбөлүккө алардын ортосунда турганда, элдер Исраилди ыйык кылган Теңир мен экенимди билишет. 86 забур. Корактын уулдарынын забуру. Иерусалимдин негизи ыйык тоолордо. Теңир Сион дарбазаларын Жакыптын башка бардык шаарларынан жакшы көрөт. Кудайдын шаары, сен жөнүндө жакшы сөздөр айтылып жатат. Мени билген Раап жана Бабыл жөнүндө эскерте кетейин. Пелештиликтер, Тирликтер, Эфиопиялыктар бул адам ошол шаарда төрөлгөн дешет. Сион жөнүндө болсо, бул шаарда мындай адам төрөлгөн, аны эң жогорку өзү бекемдеген дешет. Теңир элдерди каттаганда бул шаарда мындай адам төрөлгөн деп жазат. Ырдагандар да, күү аспапта ойногондор да, менин бардык башаттарым сенде дешет. 87 забур. Корак уулдарынын забуру. Ырчылар тобунун башчысына ырдоо үчүн Эйман Эзрахинин үйрөтүүсү. Теңирим, менин куткаруучу Кудайым. Күндүз да түн ичинде да сенин алдыңда ыйлайм. Менин сыйынуум сенин алдыңа жетсе экен, менин жалбаруума кулагыңды сала көр. Анткени менин жаным кайгыга батты. Өмүрүм өлгөндөр жаткан жайга жакындап калды. Мен көргө киргендерге окшоп калдым. Мен күчсүз адамдай болуп калдым. Сен унутуп койгон, сенин колуң таштап койгон, өлүктөр арасына ташталган, табытта жаткан, өлтүрүлгөн адамга окшоп калдым. Сен мени өлгөндөр жаткан жайга, караңгылыкка, туңгуйга чүрдүң. Менин үстүмдөгү каарың мени кыйнады. Сен мени өзүңдүн бүт толкундарың менен кыйраттың. Сен мени жакындарымдан алыстаттың. Мен аларга жийиркеничтүү кылдың. Мен туткундамын, чыга албай жатамын. Көзүм кайгыдан тунарды. Күн бою сага жалбардым, Теңирим. Сага колдорумду сундум. Сен өлгөндөргө да керемет көрсөтөсүңбү? Өлгөндөр туруп сени даңкташмак беле? Сенин ырайымың мүрзөдө айтылмак беле? Сенин чындыгың чириген жерде айтылмак беле? Сенин кереметтериңди караңгылыкта билишмек беле? Сенин чындыгыңды унутта калган жерде билишмек беле? Ошондой болсо да Теңирим, мен сага жардам сурап кайрылам. Менин таң заардагы сыйынуум сени тосуп алат. Эмне үчүн Теңир менин жанымды таштадың? Эмне үчүн менден өз жүзүңдү жашырасың? Мен бактысызмын. Жаш чагымдан эле кыйналып келе жатам. Сен берген кыйынчылыктарды көтөрүп жүрүп алсырап бара жатам. Сенин каарың менин үстүмдөн өттү. Сенин коркутууларың мени кыйратты. Алар мени ар күнү суудай курчап жатышат. Баары чогулуп мени тегеректеп жатышат. Мени чын досумдан алыстаттың. Тааныштарым көрүнбөйт.